Анан эми Матраимовдор каржылап атыптыр дегенде бир карандай калп. Убагында 2010-жылдан бери бизди мисалы Ата журт партиясын, андан кийин мени, Ташиев экөөбүздү Бакиевтерге деле чаптап келатпайбы? Бакиевтер бербейиптир акча, анан кийин ошолор каржылап атыптыр, анан реванш кылат экен, анан ушинтет экен деп. Мына 2010-жылы бир түрктүн акчасын ушу Ак Жол постунан кармап алып, Бакиевтер бербейиптир Ата журтка деп аябай пиарт этишкен. Ал бир түрк, бир обменкада иштеген бир байкуштун акчасы болгон. Ошо бойдон аны СДПКнын шайлоосуна колдонуп жеп кетишкен. Мына бүгүнкү күнгө чейин бере элек аны дагы. Мына ал биздин акча эмес, Бакиевдин акчасы эмес. Андан кийин мына митингдерди уюштуруп, Кумтөр боюнча жана башка болгондо дагы мен 2017-жылы келатканда дагы пиарт этишкен. КТРдан берген Бакиевтердин реваншын алганы келатыптыр, ошолор каржылап атыптыр деп. Мына Кудай төбөбүздө карап турат. Бакиевтерден 1 тыйын доллар эмес, 1 тыйын алган эмесмин. Ата журтты алган эмес 2010-жылы, анткени мен өзүм республикалык штабты өзүм жетектегем. 1 тыйын кайдан келип, кайда кеткенин мен өзүм билем прекрасно. Бүгүнкү күнгө чейин мына Кудай карап турат, куттуу дөтүдө отурабыз. Бакиевтерден эч кандай связым да жок, мисалы, ошо митингдер боюнча же саясат боюнча эч кандай каржылоо да алган эмесмин. Албаймын дагы. Матраевдордон деле ошондой.